Кыргызстан менен Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттеринин төрагаларынын сүйлөшүүлөрү аяктады. 2,5 саатка созулган сүйлөшүүдө УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кесиптеши Саймумин Яттимов менен 28 январда чек арада болгон чатактын себебин талкуулап, тез арада эки мамлекеттин ортосундагы делимитация жана демаркациялоо иштерин улантуу чечими кабыл алынганын Камчыбек Ташиев журналисттерге айтып берди. Чек ара маселеси боюнча жолугушуу Баткенде Достук айылында өттү. Жыйынтыгында биз эки чоң маселени кол алышып чечиштик. Эч кандай протоколго кол коюлган жок, документтерге кол коюлган жок. Бирок кол алуу негизинде, сөздүн негизинде бири-бирибизге убадалаштык. Мамлекеттик делимитация, демаркациялоо комиссиясынын иши мындан 2 ай алдын токтоп калган болчу. Ошонун ишини тез аранын ичинде кайрадан баштоону чечтик. Ал маселе мына биздин Кулунду максат айылдарына жакын жерде, ошол жерге чейин жумуш топ каралып келип, ошол жерге келгенде каралбай токтоп калган болчу. Ушул маселени ушу 1 аптанын ичинде кайрадан баштай турган болдук, тез аранын ичинде. Бул бир. Эгерде ошол жерде жумушчу топ кандайдыр бир спор кылып, же болбосо кандайдыр бир чече албай турган маселе боло турган болсо, аны биз ошол экөөбүз кайрадан жолугуп чече турган болдук. Негизинен андан сырткары ошол 1 май 2021 кабыл алынган 39 протоколдун негизинде иш алып бара турган болдук. Жана ушул жерде ачыгын айтып коюш керек, Варух айылына карата жүргөн жолдун статусун, мамлекеттик статусун аныктоо жана ошол боюнча бир чараларды кабыл алышыбыз керек болду. Ошолорду жүргүзө турган болдук. То есть биз экинчи маселеге биз толук токтолдук. Бул экинчи маселе биз мамлекеттердин арасындагы чек араларды маселелерин, проблемаларын чечмейинче бул конфликттер токтобой тургандыгын белгиледик. Бул конфликт мына кечээки болгон конфликт токтоп калса, эртең дагы башка жактан чыгышы мүмкүн. Дагы бир башка бир жерден чыгышы мүмкүн. Ошондуктан негизинен чечим кабыл алдык. Биз ушу эки мамлекеттин ортосундагы делимитация жана демаркациялоо иштерини тездетип, ошолорду мамлекеттик деңгээлде тезирээк чечүү маселесин колго ала турган болдук. Чын айтыш керек, буга чейин да көптөгөн документтер кабыл алынган, көптөгөн протоколдор кол коюлган. Бирок ошонун бардыгын биз азыр мыйзамдардын чегинде, биринчиден юридикалык протоколдордун негизинде, эң негизинен ошол жерде жашаган элдин жашоосунун, практически жашап аткан жеринин кызыкчылыгын карап туруп чечебиз деп чечим кабыл алдык да. Эч кандай бир элдин кызыкчылыгына каршы келе турган же эки мамлекеттин бир кайсыл бир мамлекет утуп кетет же кайсыл бир мамлекет жеңип кетет деген маселе болбош керек. Бул жерде биз толук бойдон эки мамлекеттин кызыкчылыгы бойдон чечиле турган маселе болуш керек. Бул бир. Экинчиден, кайсыл бир деңгээлде эгерде ушул маселелер эки мамлекеттин тең кызыкчылыгына чечилбей токтоп кала турган болсо, биз аларды ушул жетекчилер катары, жетекчилер ушу тез аранын ичинде чара көрүп чечет деп аракет кылып атабыз.